Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы Кыргызстандагы саясий кырдаалга байланыштуу Ак Баш районунун активисттери кайрылуу жасап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, азаттык үн алгысы ар кандай провокационный иштерди жасап жатат. Бир тараптуу гана чагылдырып, дүйнө жүзүнө Кыргызстанды мындайча айтканда уятта кылып жатат. Кыргызстандын тагдыры менен ойношпой, туура маалыматты чагылдырып турушун суранат элек. Эгерде бул жол менен кете турган болсо, биз жабылышын талап кылабыз. Жалпы жаштар, жалпы кыргыз эли. Азаттык акыркы учурда адилеттүүлүктөн тайып бартканын баарыбыз көрүп турабыз. Кайсыл бийлик келбесин провокациялык бизге ушундай түшүнүк болуп атат, провокацияга жол берип атат. Кайсыл саясатчыга болбосун берген суроолору кайраштырмай, ушакташмай, ушундай оор кырдаалдарда биз азаттыктан жакшы нерселерди күзөт элек. Элибиздин деле болуп жаткан, элибизде болуп жаткан жакшы нерселерин көрсөтө албай эле буну сабап кетиптир, буну өлтүрүп кетиптир, буну тоноп кетиптир деген туура эмес нерселерди эле гана бир беткей көрсөтүп, бийликти элге кайраштырып, элди бийликке кайраштырып, ушундай провокациялык нерселер болуп атат. Билебиз, азаттыктын деле жакшы кылган иликтөөлөрү бар. Ошол эле таможня боюнча, ошол эле көр сатуу боюнча алынай нерселерин дагы биз унутпайбыз. Аларга да жакшы бааларыбызды беребиз. Ошондой элдик канал болуп биз калуусун каалайт элек, тилекке каршы, бирок андай болбой атат. Ушул бойдон кете турган болсо, провокациялык жол менен кете турган болсо, биз азаттыктын жабылышын талап кылабыз.